жараткан Алла субханаху ва тааланы чырайлуу тааныган адам, Алланы жакындан тааныган адам ал текеберленбейт. Себеби ким ал өзүн тааныса тааныйт Алланы. Өзүн тааныбаган Алланы каяктан таанысын? Ман арафа нафсаху факат арафа роббаху, ким өзүн жакшы тааныса, ошол жараткан. Ал адам бенде алсыз жаралган, шашма жаралган, муктаж жаралган жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хуаллази юсаввирукум фил архами кайфа яша, ла илаха илля хуал азизу хаким." Алла эненин ичинде Алла силерге сүрөт берди дейт. Өңдү эненин ичиндеги ошол биз азыр мынакка канча жүзүбүз бар, бири-бирибизге окшобогон. Ушунун бардын Алла Таала эненин ичинде сүрөттөгөн экен. Эненин ичинде сүрөттөгөн. Болгондо да 3 караңгылыктын ичинде. Эненин ичи өзүнчө караңгылык. Жатындын ичи өзүнчө караңгылык. Андан кийин өзүнүн баягы бул мешочек бар, ошонун ичиндеги өзүнчө караңгылык. Ошонун ичинде ким сүрөттөйт ушундай адам баласын? Ошон үчүн алымдар айткан, кайсы бир кооз жерге барып калсаң, сен ага таң калбай эле кой, ошону тартканга, сүрөттөгөн, жаратканга таң кал. Кандай бир ушундай бир сулуу бир көрүнүш көрсөң, болбосо адам баласынын өңү бири-бирине окшобойт. Канаттуулар, айван, жада кумурскалардан бери ар бири өзүн бөлөк. Түзүлүшү, өңү башы, түсү бардыгы бөлөк. Алла субханаху ва таала мусаввир, 99 атынан бир аты мусаввир, сүрөттөөчү. Ар кимге өзү берген да. Эч ким сүрөттөй албайт. Ата каалагандай баланы сүрөттөп, апа каалагандай баланы сүрөттөп, адамзат бардыгы биригип алып, бир адамды сүрөт колунан келбейт. Мына сиз бизди карап турган өңүбүз бар го, бул өзүбүздүн тандаганыбыз эмес да. Же башка бир махлук бир же болсо бир станоктон чыгарган эмес да муну. Алла субханаху ва таала жаратканда да ушундай кудурети менен жараткан, сизди башка жактан окшотуп туруп тарткан эмес да. Сизден мурда мисал өткөн эмес, кийинки да мисал өткөн эмес. Адам атадан ушу дүйнөгө келгенче сизге окшош бир адам келген эмес. Ушу денен кыямат күнгө чейин канча миллиард, триллиард келет, бирөө сизге окшобойт, элестетиң. Сиз так что бу дүйнөдө жалгызсыз. Алла Тааланын берген шүгүр да, кыямат күнү Алла Таала ушундай тирилтем дейт. Ау 100 го 100. Мына бармак бар го, бармактан ошо мурункулар печать басчу да буга. Бир адамдыкы да экинчи адамга окшобойт да ошондой. Канча чызык бар, канча миллиард, триллиард адамдар бар. Бирөөсүнүкү бирөөгө окшойт. Алла айтат кыямат күнү, ушу бармагыңардын чызыгына чейин кандай болсо, кудду ошондой тирилтем. Ишенбесеңиз бир жерге азыр басып коюңуз. Иншалла кийин салыштырасыз тирилгенден кийин точно ушундайбы же андай эмеспи? Алла субханаху ва таала бекапар эмес да. Ва маллаху бигафилин амма та'малун. Алла Таала залым эмес, бекапар эмес. Барды өз учурунда. Айтат: "Хуаллази юсаввирукум", Алла ушундай айтат. Силерге өң, түз, сүрөт берет. Фил архам, жатындардын ичинде. Кайфа яша, кандай Алла кааласа. Кандай сиз кааласаңыз жаралган эмессиз. Кандай Алла каалады, ошондой жаралгансыз. Бул жерде сиздин өзүңүздүн бир салымыңыз, бир пикириңиз, оюңуз, бир кошумчаңыз жок да таксыр. Бир грамм сиздин салымыңыз жок берди. Сиздин өңүңүз кандай болуш керек, аны Алла чечип келген. Алла Тааланын менен. Ла илаха илля ана, ла илаха илля ху. Алладан башка эч ким өң берүүчү, түс берүүчү, жаратуучу жок, түзүүчү жок, тартипчи жок. Алладан башка. Эч ким андан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Хуал азизул хаким. Жараткан Алла Таала үстөмдүү ал, кудуреттүү ал. Хаким, данышман. Жараткан Алла субханаху ва таала өкүмдар. Эми биз эле эмес, караңыз. Афалам яндуру ила самаи фауқахум кайфа банайнаха
وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوجٍ. Ey adamlar, özlerinin başının üstünde asmanda kişilerim de karavay be. Başın götürüp gözün o joğurcaka bir karavay. Biz kanday bunun üstüne asmandı jarattık. Jana kanday koğuzdap koyduk yıldızlar menen. Planetaları menen. Asmandı kanday koğuzdap koyduk. Bir yerinde de teşigi yok. Bir yerinde de ışığı yok. Bir jağında da ne. Allah subhanahu ve taala. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat ve ila's semai kayfa rufi'at ve ilal cibali kayfa nusibat ve ilal ardı kayfa sutihat. Fedekkir fe innema ente tuzekkir. Fe innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir. Ay, alar qarawayı deydi Allah subhanahu ve taala töөнү. Qanday jaralganын deydi. Töөнү qara. Al dere şu bir tamçı sudan qanday jaralgan. Sebep olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap eli çölde yaşagandan töö köptügünün töөнүн jaralgandan da bir topalar demesi var. Bir su içet kança degen günge çeyin jetet. Kança ısıktık götüröt. Kança saparlarda tartar. Töөнүн jaralgan qarawayı dedi. Qarawayı asmandı qanday көтөрүлгөнүн, тоonu qarawayı qanday qagılganын, жерди qarawayı qanday jayılganын. Fedekkir innema ente muzekkir. Ey Muhammed, sen estetip dur. Sen özü tek kana estetүүчүsүn. Leste aleyhim bi musaytir. Sen alardın üstünde bir gözömöldöp majburloçu emessin sen. Kimdin жүрөгүндө iman, hakikattın talabı olsa al түшүнөt ugat. Buru kim cüz yürüp ağın жүрөгүнө kabul albasa al ukpayta sen ağa gıcalat bolbay go. Sen ağalarga üstüne gözömöl emessin. Ana Allah Taalam kim жүрөгүнө hidayat berip kimge berбейт, al öz için. Жараткан Allah Taala'dan daima dua kılaylı. Allah Taalam özü ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dua kılgıla, kabul kılam degen. Buyruk bergen dua kılgıla dep. Biz aytabız, ya Allah, dua kılıp atabız. Senin buyruğunu atkarıp, emi sen kabul kıl, vada bergensin bizge. Kabul kılam dep. Allah Taala'dan soraydı, ya Allah, hakikatlı жүрөгүбүzгө sal. Hakikatlı жүрөгүбүzгө түшүндүr. Bunday hakikat doğandar, adamın gözü var go, bul hakikatты görбөйт. Göre albayt. Hakikatin түшүнүгүн Allah жүрөккө salgan. Al gözdün işi emes. Al göz göre turgan hakikatты göz göre albayt. Adamdın hakikati can. Can göre albayt. Can görülbeyt. Abrok жүрөк түшүнөt bunu. Adam can çıkkandan ki niye otasın dese ölüp kaldı deydi. Kanday ölüp kaldı? Ne degen söz? Canı çıkıp etti. Canı gördün mü? Çok gördüm. Kanday bildin? Görmesen var, kanti bildin? Canı çıkıp etkeni kakta bildin sen? Görmesen. Ya. Allah aytat. Жүрөк түшүнөт da deydi. To'g'ri aytasın deyiz. Hakikatlı жүрөк түшүнөt, göz görбөйт. Hakikatlı жүрөк түшүнүш үчүн hakikatin түшүнүүсүn Allah Taala'dan suraylı. Жараткан Allah Subhanahu wa Taala жүрөгүбүзгө hakikatin түшүндүрүүсүн берсин. Эми акыркы аят Hujurat surasында innalloha ya'lamu g'aybas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Şek күмөнсүз Allah гана asmandardын жана жердин гайыбын билет. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah görüp turat эмне амал кылганын. Тугандар, бардык нерсени өзүнүн илими менен камтып алган жалгыз Allah, бул илимде Allah Taala'нын шериги жок. Gayipti bilүүчү, ашкерени алимун гайб ва шахада Allah гана. Эми жараткан ал бул илим Аллага өзгөчө, Алланын шериги жок. Gayiptin илимин билүүдө. Allah Subhanahu wa Taala bendelерге кимди кабардар кылса, кимге билим берсе gayiptыкын, ошонча гана билет. Ушул тууралуу адам баласынан эң көп gayiptin илимин алган al Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bergen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buga çeyinkisin, bundan keyinkisin, dünya baştalgandan tartıp,
Dünya bütkөнгө чейин, andan ары ahiretти Allah subhanahu wa ta'ala paygambarыбызга канчалык гайып илимин берген болсо, ошончолук илимде чектелет, андан ашпайт. Инналлах я'ламу гайбас самавати вал ард. Бул тугандар хасар деп коет. Алла гана билет асман менен жерден гайып. Ошон үчүн иншалла карап туруп биз дайыма Алла билет деген сөздү үйрөнөлү. Инша bir ишти кылайын десеңиз эртеге, азыр бир аздан кийин инша Алла буйурса деп айтыңыз. Эгер Куда кааласа деп айтыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир топ адамдар келип сураганда, bir top soruların arasında ошол ruh тууралуу пайгамбарыбыз эртеге келди айтам дедиле. Эртеси күнү вахий түшпөй калды. Bir топ анан алар маскарлаганга аларга мүмкүнчүлүк болуп калды. Пайгамбарыбыз жалат болду. Алла Тааладан Каф сүрөсүнө келет, эскертүү келди. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кайсы бир ишти эртең кыла турган болсоң, иншаалла деп айт. Не деп айт? Эгер Алла кааласа, эртеге жолугабыз, эртеге мындай кылып беребиз, тигиндей кылып беребиз. Токтоп. Иншаалла, эгер Алла кааласа. Эртең кечен ким бар, ким жок, кайсы ишке ашабы, ашпайбы, билип коюңуз, ишке ашуусу да, ашпоосу да Алланын каалоосунда. Иннама илахукумуллах аллази ла илаха иллаху васиа кулли шейин илма. Силердин илах сыйына турган затыңар бир гана Алла, андан башка сыйынга ылайыктуу зат жок. Анын ва хува васиа кулли шейин илма, ар бир нерсе илим менен камтып алган. Бардыгын. Жараткан Алла аз баарыбызды азыр бир сааттан кийин эмне болот биз билбейбиз, бирок Алла билет. Бүгүн түндө ким эмнени түш көрөт биз билбейбиз. Алла билет. Сиз билесизби анча-мынча? Түш көргөндө, эмнени түш көрөсүз бүгүн билесизби? Түш көрбөй деле коюшуңуз мүмкүн. Аны деле билбейсиз. Түш көрөсүзбү, көрбөйсүзбү билбейсиз. Түш көрсөңүз эмнени көрөсүз, аны билбейсиз. Аны билбейсиз. Кимдин көзү ачылат, кимдин көзү ачылбайт, эртеге ким менен жолугасыз, эмне жейсиз, жок, эчтекени билбейт. Гайыпты Алла Таала гана, калганы бардыгы болжолду. Ошон Алла субханаху ва таала алимул гайб фала юзхиру ала гайбихи ахада илля ман иртада мин расул. Алла Таала айтып койгон, гайыптын илими Алла гана. Алла Таала гайыпка эч кимге ачкан эмес, бир гана пайгамбардан кимди Алла Таала тандаган болсо, ошолорго анын гайыптын илимин берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала мурунку өткөн, кийин келе турган гайып илимин берген. Хузайфа разияллаху анху риваят келтирет. Бухари жана Муслимде Qama fina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maqaman ma taraka fihi şey'an ila qiyam as-sa'a illa zakarahu alimahu man alimahu ve jahilahu man jahilahu. Huzayfa radıyallahu anhu, Huzayfa atıç, sahabanın adı Huzayfa. Oğuldu bolsaňor, nebereli bolsaňor, Huzayfa dep koyup koyuyorlar. Maşallah. Bu Peygamberimizin jönökö sahabası emes da, özgöçö sahabası, sırdaş. Peygamberimizin sırrın bilgen sahaba. Peygamberimiz sırrın aytkan sahaba. Başkalarga aytkan emes da. Bul uşu elesет kör, Peygamberimizin sekretini bilgen. Ya. Bismillah. Ne deyt? Umar razıyallahu anhu özünün doğrunda Huzayfa razıyallahu anhu gelip aytat bolsa Umar razıyallahu ilmi büyük de, çoğun da, köp de. Huzayfa, men Peygamberimizin sırrın açkandı kalabайм. Açtırgandı da kalabайм. Tigini aytıp koyçu, bunu aytıp koyçu depçi. Ya, ne dedi depçi yoktu. Dosta şu bir suranıçım, oşo munafıktardın tizmesinde men atım yok böyle uşunu aytsan. Başka bireun men işim yok ne onu. Men özümün gam jep atam özümdü. Karaçı. Adam balası kança imanı büyük bolsa oşonçoluk munafıklıktan özü korkot eken da.
Munafiqliktan imani var kişi korkar. Munafiqtan imani yok kişi hiç kachon korkpaydi. İmanı yok, men munafik emasmin deb qiyqirib jura bergan da. İmanı var, adam korkot ekan, men munafik emasmинби depchi. Жөнөкөй нерсе эмес. Hazreti Umar radıyallahu kim al? Qanday деген улуу зат. Шайтан корккон. Ошол өзү тууралуу суралып атат. Хузайфа деп сураныш дейт. Себеп дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Хузайфа разıyallahu анхуга бардык мунафиктардын аты жөнүн айткан эле да. Ошо билет эле, башка эч ким билбейт эле. Түшүндүңбү? Ошо сырдаш эле пайгамбарыбыздын. Bundan башка да көп сырларды билет эле. Не болот, кандай болот, баардыгы ошо Хузайфа разıyallahu анху да. Ошон үчүн Умар разıyallahu анху орунда Умар разıyallahu анху Хузайфаны карайт эле. Бир адам өлсө Мединада Хузайфа жаназага келдиби, келген жок. Эгер келбесе, значит бул мунафик, буга окубаш керек. Келсе анан бар. Өзүн сынайт эле, мен ошо тизмеде мен жокмунбу деп, башканы кереги жок мага. Ким бар, ким жок аны мага кызыктырбайт ал. Главный мен ошонун арасында болуп калбайм деп. Ошо Хузайфа разıyallahu анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу биздин ортобузда мындай маселе айтып туруп, кыямат күнгө чейин эч нерсени калтырбай бардыгын айтып берди дейт. Ошол доордо. Кыямат күнгө чейин бардыгын айтып берди. Билген билип алды, билбеген билбей калды дейт да. Айтат: "Вакад кунту ара шей кад наситуhu фа'arifuhu kama ya'rifu ar-rajul idha ghaba farahu fa'arafahu." Кеде бир нерсени унутуп каласың го. Бирок кийин эстеп кетесиң. Бир кишини бир көрдү, унутуп калганда, бир жыл, 2 жылдан көрүп калды, эстеп кетти. Кандай тааныйм мен буга десе ошону. Ушундай деп айтат, мен да бир нерсени эгерде ош пайгамбарыбыз айткан эсен чыгып калса, кийин аны эстеп кетип билип алат элем дейт. Айткан эле мындай болгон. Имам Бухари Умар ибн Хаттаб разıyallahu анхудан риваят келтирет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз жол турду дейт. Fa akhbarana an badli khalq hatta dakhala ahlul janna jannah wa ahlin nar nar hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Bukhari şerifte rivayeti Umar ibn Hattab razıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu uşul Allah Taala mahluktu jaratkandan başladı deyt. Adam aleyhisselamdan nar ötüp ketti da. Adam aleyhisselam keyin jaraldı da. Adam keyin jaraldı. Ağa çeyin perişteler var ne? Allah Taala periştelerge aytkan ele. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Men jer betinde özümdün orun basarımды жаратуучумун деп периштелерге кеңешке салган эле. Периштелер айткан эле. Жер бетинде кан төгө турган, бузуклук кыла турган жаратасызбы? Биз сизди арулаганга, мактаганга, сана алкыш айтканга жетиштүүбүз го. Алла айткан, мен билген сен билбейсиң. Demek adam atadan burada perişteler var. Yer asman andan. Adam aleyhisselam adamın taqdiri Allah Taala aytadi, yer asmandı. Jaratardan 50.000 yıl murda жазган. Buga ne deysiz? Peygamberimiz kıskası en bir mahluktan başlap geldi başladı. Birinci jaralgan mahluk. Talaş var. Gebirleri arş, gebirleri su, gebirleri kalem, gebirleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu. Qanday bolgon çakta da tiyaktan başladı. Anan Peygamberimiz ayta berip jaralgandan. Beyişlikler beyişke, dozokluklar dozokka girgenge çeyin aytып berdi. Ahırı tiyaka çeyin. Jattagan jattadı, esine tutkan tutup aldı, unutkan unutup kaldı. Бирок пайгамбарыбыз бардыгын айтып берген. Ошого чейин айтып берген. Муслимдин риваятында Амр ибн Ахтаб ал-Ансари айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу бизге багымдат намазын окуп берди. Салла бина Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яуман аль-фажр. Ва саидал минбар. Минбарга чыкты. Фа хатабана. Пайгамбарыбыз багымдатта хутбаны баштады. Hatta hadarda lohor peşimge jakın, peşim bolup kaldı.
Пешим болду, фаназара фасалла, түштү дагы пешим намаз окуп берди. Сумма саидал минбар фахатабана. Минбарга чыгып баянын кайра улантты. Hatta Hadratın asır olup ketти. Fanazara fasalla, asır namazı vakti girgende düştü, namaz okudu. Summa saydan minbarga çıkıp fakata bana. Hatta garibatı şams. Gün battı deydi oşağa çeyin. Taң atkandan gün batkanга çeyin aytıp fa akhbarana bima huwa kain ila yawmin qiyama. Peygamberimiz haber verdi, kıyamet gününe çeyin emne bolot, bardığın haberin berdi. Kıyamet gününe çeyin emne bolot. Fa'alamana ahfadana bizge üretti, kavarın berdi, jattattırdı, eske tutturdu dedi. Demek ушундайдан билейли, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнгө чейин эмне болсо, ошонун бардыгын кабарын берип койгон. Кыяматтын чоң, кыяматтын кичине белгилерин бар. Абу Дауд шарифте келет, Хузайфа разияллаху анху айтат. Аллага ант ичем дейт. Мен ушу сахаба шериктерим унутуп калдыбы, же эстен чыгарды, эмне болду? Бирок Пайгамбарыбыз эч нерсени таштаган эмес дейт. Эмне дейт? Ma taraka vallahi antiçem Allah'a. Ma taraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min qaidi fitnetin ila entan qadiyat dünya yablu ma'hu 300 fasailan illa sammahu lana bi ismihi ve ismi abihi ve ismi kabiletihi. Abu Davud. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya pütkөнгө чейин 300'den aşığırak Ar fitna kordun liderlerin atların, atasının atın, urusun atına beri aytıp berdi. 300'den aşığıra. Kıyamat күнгө чейин келе турган, Пайгамбарыбыздын doğrudan kıyamat күнгө чейин келе турган buzukulardın liderleri. Fitna деп ынтип айтайын. Эң жаман адамдар. Эң buzuk адамдар. Камкорлор. Ошондойлордун кичинекей эмес, менмин дегендердин 300'ü атын, атасынын атын, ошо улут урусунун атын кош айтып берди. Калтырган эмес дегенди, барын айтып берди. Пайгамбарыбыз Алла Таала Миражда жогору жактагы аламды көрсөттү го. Эмнени көрүп келди Пайгамбарыбыз? Пайгамбарыбыз асманда, 7-чи асманда Сидратул Мунтаха деген жер бар. Туғандар, Сидра. Сидр деп өзі дарақты айтат, Мунтаха дегенді тоқтаған жайды айтат. Адам баласының қылған жақшы жаман іші көтеріліп 7-чи асманға ошол жерге барып тоқтайды. Алла Тааланын тарабынан болсо ошол жерге ахвал келет. Амалға жараша ахвал, анда нар жагындагы кандай смена болот, Алладан башка эч ким билбейт. Бирок ошол жерге чейин барары маалым. Адамдын амалы токтой турган жайды Мунтаха дейт. Сидратул Мунтаха. Ошо дарактын тамыры 6-чы асманда, жалбырактары 7-де. Пайгамбарыбыз Миражга барганда айтат, андай өңдү көргөн эмесмин. Ушундай үндөр, ушундай өңдөр. Кандай болбосун мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам ушундай кабарларды берген. Ошо кабарлардын бири Пайгамбарыбыз кийин айткан, бул акыйкат, буну жакшы түшүнүп, сабак кылып, андан кийин үйрөнгүлө деп буйрук берген. Улак саластар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Алла Таалам гайыптагы Алланын өзүнүн алдында өзгөчө тандалган улуу периштелердин жыйыны бар. Ошол жердеги талкуулап аткан маселенин кабарын берген. Пайгамбарыбыз жердин илими бул жакта турсун, тияктын илимин берип атат. Алар эмне кылып атканын илимин, эмне жөнүндө талашып атат, эмне жөнүндө талкуулап атышат, ошолордун илимин берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху кыямат күнгө чейин айтып койду. Умар разияллаху анхунун риваятынан өтү, бейишке киргенге чейин айтты. Бейишке киргенге, дозокко киргенге чейин кабарын берди. Алла пайгамбарыбызга айтып берип атат, пайгамбарыбыз бизге айтып берип атат. Ушул жерде мынаны Малаул А'ла деп коет буну. Тугандар, Алла Таалам
периштелерди ушунчалык көп жараткан, периштелерди нурдан жараткан, биз топурактан, шайтан оттон, жин шайтандын баары оттон жаралган. Периштелер нурдан жаралган. Булар нурани, нурлуу махлуктар да. Ошол периштелер дагы түрлүү болот. Эң чоңу, эң урматтуусу, эң мырзасы Жабраил алейхиссалам. 4 периштени айтып коебуз го: Жабраил, Исрафил, Микаил, Малакул Маут. Биз Азраил деп коебуз. Өлүм периштеси деп. Булардын 4-өөнөн кийин 8 периште бар. Аршты көтөрүп турган. Алардан кийинки Малаул А'ла деген бар. Жараткан Алла Тааланын буйругун буларга биринчи ушуларга түшөт. Булар талкуулап туруп жер бетине бардыгына жаят. 2 периште бар, өзгөчө хадисте келет. Күн сайын жарыя кылат. Бүгүн картошка мынча сом, доллардын курсу мындай, алтындын курсу мындай, нефтики мындай. Кымбаттап кетти, түшүп кетти деп көп кыжалат болбогула. Жарыя тияктан болот. Бензин мындай болуп кетти, кимдей болуп кетти деп. Анан көрүп, амалды оңдой берели, Алла берекесин бере берет. Алла айтат: силер иман менен амалды даярдагыла, мен силердин алдыңардан да үстүңөрдөн да берекени жадырам дейт. Жер асмандын берекесинин эшигин ачып салам. Алла Тааланын тарабы. Хадисте келгени 2 периште чыгып күн сайын жар салат. Эмнени? Баалар боюнча жар салат. Бул уже руханият, башка алам бул. Кыскасы, кандай болгон чакта да эң улуу периштелер Малаул А'ла, ошолорду Алла Таалам илимин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген да. Окуя мындай болгон. Тирмизи шарифте келет, имам Ахмад риваят кылат, Табарани риваят кылат. Дагы башкалар бар. Муаз ибн Жабал деген сахаба болгон. Пайгамбарыбыз буну жакшы көргөн сахаба. Биз баарыбыз пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз десек, пайгамбарыбыз айтат: мен Муазды жакшы көрөм дейт. Я Муаз, эй Муаз, инни ухиббук, мен сени жакшы көрөм дейт. Мен сени жакшы көрөм дейт. Мен сага бир нерсе берейин дейт. Эмнени берейин? Бирок эч качан таштабаган. Эмне? Ар бир намаздан кийин Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик деген дуаны таштабаган. Ушуну пайгамбарыбыз Муаз разияллаху анху айтканда, биринчи айтаардан мурда мен сени жакшы көрөм деп айткан. Муаз, аты Муаз. Уулду болсоңор, неберели болсоңор Муаз деп койгула. Бул боюнча кыска нуска угуп алыңыз. Бул 36, кээ-бир риваят 38, 38 ушундай деп келет. Аз эле жашап кайткан. Бирок Аллаху акбар, муфти, кары, алым, пайгамбардын сүйкүмдүүсү. Не керек силер? Өзү айткан: А'ламу уммати. А'ламу уммати. Мен үммөтүмдүн эң билүүсү бил халал вал харам, адал менен арамдычы Муаз ибн Жабал деген. Адал менен арамдын илимин эң күчтүү билген Муаз экен да. Куранды кимден үйрөнөйүн дегенде пайгамбарыбыз бир топ сахабаларды айтат эле. Зайд ибн Сабит, Абдулла ибн Мас'уд арасында Муаз ибн Жабал мына ушудан үйрөнгөн. Пайгамбардын фатва берип турган, Йеменге барганда биринчи. Мен узатып кетпейли, ушу Муаз ибн Жабал разияллаху анху айтат: "Ихтабаса алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зата гадатин ан салати субх." Бир жолу Мадинада баамдат намазды жамаат менен окуйун деп отурсак, пайгамбарыбыз бир аз убакытка кармалып калды. Кечигип калды. Хатта кидна натара курба шамс, ай күн чыкканга чыга элек, бирок жакындап калды. Эртеле келчеле. Бир аз кармалып. Фахаража Расул саллаллаху алейхи ва саллям фасауба бис-сала фасалла ва тажаваза фи салати. Пайгамбарыбыз келди дагы, комат айтыртып, намазды болсо сүннөткө ылайыктап кыска окуду. Анан айтты: "Кама антум ала масафикум, эй, кандай отурсаңар саптар менен ошондой отургула, ордуңардан жылбагыла." Сумма акбалайнене биз кийин бизге пайгамбар жүздөндү дагы, анан айтты:
inni sauhaddisukum ma habasani ankum gada. Men sizlerge emne sebepten bagımdat namazga biraz geçip gelgenimdin sebebini aytıp bereyim. İnni kumtu minel leyl fasallaytu ma qaddara li. Tündesi men tahajjudga turdum dagı. Allah kançalık tawfik bergen bolsa, taqdirinde yazılgan oşonça namaz okudum. Bana estu fi salati namazda ülgürüp kettim deydi. Hatta istayqattu ülgürüp ketip manday kılıp gözüm açsam Allahu akbar fa ida ana bi rabbi Allah'ın aldında oturan dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Teala soradı. Ya Muhammed atadri fîme yahtasimu menâul âlâ. Allah Teala'ga en yakın ulu periştelerin cemaati emne turalı talaşıp, emne turalı talqılaşıtkanı bilesimi dep soradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la adri Rabbi. Bilbeyim Rabbim dep cevap verdi. Kâle ya Muhammed fîme yahtasimu menâul âlâ. İkinci yolu soradı. Bilesimi dedi. Peygamber bilbeyim. Üç yolu bilbeyim. Andan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aytadi. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özünün kudret menin belime koygonda şu salkındığın köküröktörümden elemez mancalarımdan dağı sezdim deydi. Anan şol jerdegi fatacalla li kullu şey ve araftu bilbeytelen birinci. Keyin bardık derse açılıp kettim ana deydi. Bardık derseni bilip aldım. Asmandağı yer püt nersen Allah Teala'nın ilmin berdi. Anan Allah Teala aytdı. Ya Muhammed fîme yahtasimu melâul âlâ. Ey Muhammed. Şu ulu özgöçö perişteler Allah'ına en yakın. Emne turalı talqılaşıp atat degende Peygamberimiz aytdı. Fil kaffarat ve daracat. Kaffarat turalı jana daracat turalı dedi. Kaffarat degen emne? Daracat degen emne? Kaffarat degen tugandar adam balası oşol amaldı kılsa günölörü geçirilet. Daracat degen emne? Adam balası oşol amaldardı kılsa beyişte daracaları büyük bolot. Çünkü oşolor turalı tiyakta talkı bolot eken de periştelerdeç. Bayanda jönököy perişte emes da. Onlar talkılaydı eken. Adam balası kaysı amaldı kılsa günösü geçirilet, kaysı amaldı kılsa daracası götürülür. Kaysı adamdın günösü geçirilip atat, kaysı adamdın daracası götürülüp atat. Tiyakta talkı eken de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Keyin anan Allah Teala aytdı soradı. Vamal kaffarat. Kaffarat degenim ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Nakl aqdam ilal cemaat. Keyin bir jerde cemaat. Cemaatga jö geliyor. Bagımdat, peşim, asır, şam, quptan, cuma, ayet namaz, cemaat namaz bilen okulgan dedi. Jö geliyor deydi. Jö geliyor. Jö gelgende tugandar her bir kadamga bir sowap жазылат, bir günö geçirilet, bir daraja götürület. Ekinci kadamga dagı bir sowap жазылат, bir daraja götürület, bir günö geçirilet. Jö geliyor. Tak. Vel julus fil masajid ba'da salavat. Namazdan keyin meçitte oturuu dedi. Mına biz namazdan keyin meçitte oturabız, şam namazını okup alıp. Mınalar kaffaratga kiredi eken. Qanday kaffaratga kiredi? Bilip bilbey bizdin kılgan günöler öte köp. Oşolordun geçirilүүsüne mına kaffarat. Namazdan keyin oturuu biraz oturup koyuş керек. Öte şaşılış işiniz bolbosa, samolyot, совещание, же болбосо bir para okulardığınızlardагы жада bir жакшыгандай зарыл эле иш болбосо, biraz мечиттен качып, жүгүрүп, тез чыгып, жакшы адат эмес. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Аллахнын үйү. Üçüncüsü ve isbagul vudu indel makruhat olsa karahiyat. Adam nefsi kalavagan uçurda daratı toluk aluu. Adam nefsi kalavagan alganda kanday çarçap kaldınız. Sapardasız, biraz oğurup atasız, kursağınız açıp kalgan, uykunuz gelip atat, soğuk,
Мына окшогон нерселерде напсы анча каалабайт да дарат алганда. Эптеп эле алганга ошол убакта толук алса, мына ошол каффарат экен. Демек мына 3 амалды айтты туугандар. Мечитке жөө келүү, намаздан кийин отуруу, жана даратты толук алуу. Даратты толук алуу, бул жөнөкөй нерсе эмес туугандар. Бул өтө улуу амалдардан. Эми ушул үчөө боюнча тиякта талкуу. Бул кандай амал кылып атат, бул ама кандай кылып атат? Ким канча үйүнөн канча узактан келип атат? Канча уйкуну таштап келип атат? Канча жумуштарды курбанчылык кылып келип атат? Машалла. Ар кимдики баардыгы бирдей эмес да. Ар кимдики ар кандай. Ар кандай. Ошого жараша берилет. Экинчиси даражат деген эмне дегенде пайгамбарыбыз жооп берди. Ит'аму таам, тамак жедирүү. Бизде эң болбот дене наностий бар да, алхамдулилlah. Кандай дедиң аны? Жок, Кудайга шүгүр, акыркы күндөр наностий деле болбой калды. Мурда токто, алып чык нанды, май алып чык, бал алып чык. Ойбой. Көчөдө ким о тааныйбы, тааныбай, кызыктырбайт. Мына ушу баалуулук бизде аз болсо дагы жомарттык бар эле да. Ушу жок болуп баратат. Мурунку доордо мусапырлардан акча албайт эле, чөнтөгүн какпайт эле. Мына гостиницалардын баардыгы мусапырлардын чөнтөгүн какканга курулган да. Пайгамбарыбыз айткан, ким Алла ахиретке иман келтирсе, коногун урматтасын деген. Ал конок кайсы десе, сиздин тууганыңыз эмес, тааныган, тааныбаган барды конок. Канча күн десе, 3 күн деген. 3 күндөн ашыгы кааласаңыз аны кетире бериңиз, кааласаңыз дагы деле сыйлай бериңиз. Ал сиздин ыктыярыңызда. Бирок 3 күн дегенде 3 күнгө чейин, 3 күндөн кийин деле кетпесе, эшикти ачасызда, таксыр, эшик ачык дейсиз да. Ал да туура түшүнүш керек. Мен мойндай милдет акымды аткардым эмне. Андан кийин валинул калам. Мына туугандар, мына. Алланын алдындагы эң жакын улуу периштелердин талкуусу. Даража боюнча кимдин даражасы бийик, кимдин даражасы көтөрүлүп атат? Жумшак сөздө дейт. Бүгүн саардан кечке чейин сүйлөдүк, туурабы? Базарда сүйлөдүк, көчөдө сүйлөдүк, болбоду телефондо сүйлөдүк. Ошо ким канча жумшак сөз сүйлөдү, ким канча катуу орой, копол сөз сүйлөдү, ким чын, ким жалган, ким пайдалуу, ким пайдасыз, ким Алла разы болгон, ким Алла нара, кандай сөз сүйлөндү. Жумшак сөз сүйлөбө боюнча тиякта даражаларды эсептешет экен. Даража боюнча алар талкуулап атышат. Пананчанын баласы пананча бүгүн, даражаны ушул алды да бүгүн. Жумшак сүйлөө боюнча бардыгынан өттү бул. Жумшак сүйлөө боюнча линул кана. Үчүнчү вассалату биллейли ван насу ниям. Периштелер айтат, тигилер, талкуулаган маселеси даража боюнча адамдар уктап атканда намаз окуу экен. Тахажжуд намаз. Ана ошо даража экен. Бу бардыгын айткандан кийин Алла Таала пайгамбарыбызга айтты: "Эй Мухаммад, сәл тоата. Сура, берилет саңа", деди. Ушундай улуу илимди бергенден кийин, даражат кафаратты талкуулагандан кийин, бардыгына жооп бергенден кийин, ушунча макам Алла Таала ушул пайгамбарыбызга берип туруп, эми айтып атат: "Тилегиң берилет", деди. Пайгамбар да ошондо дуа кылды: "Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа ида арадта биқауmin фитнатан фатаваффани гайра мафтун ва ас'алука хуббак ва хубба ман юхиббук ва хубба амалин юқаррибу иля хуббик". 9. Кейбір риваяттарда да екі бар. Ва ан татуба алейя, онысы бар. Ва хуббан юбаллигуни хуббак деген дағы бар. Ошентип 11. Ушул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Намаздан кейін дуа кылат эле дейт ушу дуа менен. Кээ бир риваяттарда. Анан кейін кээ бир риваяттарда ушу келет, ошо хадистин уландысында ким ушуларды сактаса дейт. Кафаратта үчөөнү айттык. Кайсы? Мечитке, жамаатка жөө келүү. Так, эстеп калайлы. Намаздан кейін отуруу. Напсиге жакпаган учурда даратты толук алуу. Булар кафараттар болду. Даражаттар кандай болду? Тамак жедирүү. Кандай? Кайрымдуулук кылуу. Берешендүүлүк бу. Тамак жедирүү дегенде сөзсүз эле бул лагман эле эмес, туган кийим кийгизген деле ошого кирет. Кээ бир адамдарга кийим бардык. Тамак жедирүү. Андан кейін жумшак сүйлөө. Андан кейін адамдар уктап атканда намаз окуу. Кейін мына 9-11 дуаны. Ким ушуга бекем болсо, жашоосу жакшы болот, өлүмү жакшы болот деди. Аша би хайр ва мата би хайр. Жакшы жашайт, жакшы өлөт деди. Бул дүйнөдө канча өмүрү болсо, өмүрү жакшылыкта болот экен. Бай болбосо деле, депутат болбосо деле, бий болбосо деле, министр болбосо деле. Макулбу? Катар үй салбаса деле. Аз жашайбы, көп жашайбы кызыктырбайт, бирок жакшы жашайт бул. Жакшы жашайт бул. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма юхафиз алейхинна", ким ушуга мухафаза деген кандай? Бекем карманып турса, жакшы ушуну карманып амал кылса, аша би хайр, жакшы жашайт. Андан дагы маанилүүсү мата би хайр, жакшы өлөт бу. Бунун өлүмү жакшы болот бу. Бардык эле өлөт. Бирок кээ бир жаман өлүм менен тообасыз өлөт. Намазы жок өлөт. Алланы наразы кылып өлөт. Шайтанды сүйүнтүп өлөт. Бейиштиякта турсун, өзүн дозоктун отуну кылып өлөт. Угуп бирөөнүн акысын жеп өлөт. Бирөөнү кордоп, бирөөгө зулумдук кылып өлөт. Намаз окубай өлөт. Өлүм түрлөрү толтура. Бирок буга ким мынага бекем кармаса, мата би хайр. Жакшы өлүм менен өлөт бул. Алла Таалам жакшы жашоо öğretкен, жакшы өлүм менен. Анан пайгамбарыбыз ушундан кийин анан айтты да, бул акыйкат деди. Не деди тугандары? Бул акыйкат деди. Allah. Бул акыйкат, хаккун деди. Иннаху хаккун. Кайсы? Айтылган азыркы сөздөр, дуалар, бардык нарса ушулар хак. Фадрусуха ва таалламуха. Силер ушуну дарс, сабак кылгыла. Ушу бири-бириңерге айтып, бекемдеп алгыла. Андан кийин таалламуха, аны үйрөнүп, үйдөгүлөргө да кичине үйрөтүп койгула. Биздин аялыбыз ушуну билсин. Билеби? Бала чакабыз билеби? Билбесе сиз бүгүн айтыңыз да. Толук айта албасаң да эптеп чала бир нерсени айта аласың, туурабы? Хотя бир нерсени үзүп-үзүп бир нерсени айтсак, анан кийин интернеттен көрүп толтоп, дагы айтып толтоп алабыз да. Бирок айтабыз да. Алар да ушу машаалла бекем болсун. Достору бар, башкалары бар. Тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ар бир доор, ар бир заман, ар бир жыл өткөн жылдан бузугураак болуп келе берет да. Былтырканда быйыл бузугураак. Эмдиги жылы мына быйыл болгон окуя бул жакшы эле болуп калат. Эмди жылга караганда. Мынтип кете берет фитна. Фитна бири-бирине ушундай камыш бири-бирине мындай тизилгендей кетет деген. Келе берет. Ошон үчүн иманды сактоо өтө зарыл. Иманды сактоо өтө зарыл тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен фитналар силерге ушундай көрсөтүлөт дейт жүрөктөрүңөргө. Биринин аркасынан. Кийин ошого сугарылса, жүрөккө кара дак түшөт. Кийин анан барып. Мына капкара болуп. Жүрөк өзү нурланат, жүрөк
караят тугандар. Экөө тең. Ошон үчүн хадисте келет да, кыяматка жакын ушундай фитналар келгенде юсбиху ар-раджул муъминан ва юмси кафиран. Адам баласы момун абалда таң аттырат, кафир болуп кечкиртет деген да. Эртең менен мусулман, кечинде кафир болуп калат экен да. Кечинде мусулман, таң атканда кафир болуп калат дейт. Ва юмси муъминан ва юсбих кафиран. Анан не кылат десе, яби ахадухум динаху би арадин минад дуnya. Адам өзүнүн динин арзыбаган дүйнөгө сатып берет экен да. Арзыбаган дүйнөгө сатып берет. Албетте Алла субхана ва таала баарыбызды сактасын тугандар. Ошон үчүн иншалла ким дозок отунан кутулуп бейишке киргенди кааласа, анда Аллага ахиретке ыйман келтирген абалда дүйнөдөн жашоосун өткөрсүн. Жана адамдарга эмнени жакшылык кааласа, өзүнө эмне жакшылык кааласа, адамдарга да ошо жакшылыкты кааласын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мен үммөтүмдөн Алла таала вада берди, 70 миңди эсеп китепсиз, азапсыз бейишке киргизем деди. Кийин 70 миңдин ар бир миңине дагы 70 миңден. Кийин Алла субхана ва таала өзүнүн кудуретин учу менен 3 уч дагы киргизет деди. Аллаху акбар. Bunun бардыгы эсеп китепсиз, азапсыз. Алар кимдер дегенде, палчы, көз ачык бакшыга барбагандар деди. Алла таалага гана тобокел кылгандар деди. Мына ошолордун сыпаттары ушундай. Кыямат күнү адам баласы 120 сапка турат. Ошонун 80 сабы Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүкү болот. Бүткүл адамзат 120 сапта. Пайгамбарыбыздын канча үммөтү канча экен? 80 сап. 40-ы башка бардыгы болот. Абу Зар разияллаху анхудан хадис. Пайгамбарыбыз айтат, мен үммөтүмдүн амалы мага көрсөтүлдү, жакшысы да, жаманы дагы. Көрдүм дейт, алардын жакшы амалы эмне экен десе, жолдон ыза жеткире турган нерсени алып таштоо. Жана амалдарын жаманы көрсөтүлдү. Кайсы десе, мечитти булгоо, какырып коюу, аны көмбөйчү, же болбосо арчыбай, тазалабай. Бул үммөттүн жаман амалы, ушуга чейин мага көрсөтүлдү дейт. Демек, эгерде биз жакшы амал кылсак тугандар, пайгамбарыбызды Алла таала кубандыра деген. Биздин амалдарыбыз пайгамбарыбызга көрсөтүлүп турат, билесизби? Мына хадисти мына. Раваху Муслим. Сахих хадис. Ахмад, Ибн Маджа бардыгы риваят кылган. Окуп берейин сизге. Уридат алейя а'малу уммати хасануха ва саййуха. Мен үммөтүмдүн амалдары мага көрсөтүлөт, жакшысы дагы, жаманы дагы. Фараайту мин махасини а'малиха имататал ада али тариq. Мен көрдүм дейт, пайгамбарыбыз көрсөтүлгөнчө. Ошо амалдардын, жакшы амалдарынан кээ бири кайсы экен? Жолдон адамга ыза жеткире турган нерсени алып таштоо, бул жакшы амал. Ушу да көрсөтүлдү мага дейт. Жолдон адамга ыза жеткире турган нерсе, мусор болсун, мык болсун, шише болсун, таш болсун, толтура. Кээде мына банандын кабыктарын адам тебелеп алса жыгылып кетет, тайгаланып кете турган, самын, памын, ушулардын бардыгы кыскасы адамга зыян жеткире турган жолдо канча нерсе болсо, ошону алып таштоо иманда. Ушул дагы амал мага. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтканда, иман 73-тен 79-га чейин бутагы бар. Ал-иману биду ва саб'уна шу'батан. Фафдалуха кавлу ла илаха иллаллах, яни эң абзели ла илаха иллаллах сөзү. Ва аднаха, эң төмөнү имататул адани тариq. Жолдон адамга зыян бере турган нерсени алып таштоо. Ва хаяу шу'батун мин иман, уяттуулук имандын өтө маанилүү бутагы. Мына пайгамбарыбыз эмне деп атат? Эми ушу үммөтүмдүн жаман амалдарынан какырып таштап мечитти булгап койгон. Анын мурдагы убакта мындай килем-пилем жок эле, жөн эле мындай жерге эле, жөн эле жер болчу топурак. Ошого да кадим көмүп койбоду, тазалап койбоду. Мына айтып атат мындай дейт. Ан-нухама фил масжид лам tudfan. Раваху Муслим. Бунда биринде тугандар пайгамбарыбызга үммөттүн амалы көрсөтүлүп турат. Үммөттүн амалы жакшы болсо, пайгамбарыбыз кубанат. Үммөттүн амалы бузук, жаман болсо, пайгамбарыбыз кайгырат.
Анас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ушул жеринде. Мындай дейт: "Уридат алейя уджуру уммати", мен үммөтүмдүн сооптору мага көрсөтүлдү. Хаттан кадат юхриджуха ar-rajul minal masjid. Ушу таштанды бир киши мечитте ушуну алып чыгып койсо, ошол дагы жакшы амал. Кандай таштанды? Кандайдыр бир мисал, даже сакал түшүп калышы мүмкүн, чач түшүп калышы мүмкүн, же бирде кир болуп калышы мүмкүн. Мына ушуларды мына. Ва уридат алейя дунубу уммати, мен үммөтүмдүн күнөөлөрү да мага көрсөтүлдү. Фалам ара фиха дамбан a'zam min suratin min al-Qur'an aw ayatin utiyaha rajul summa nasiya. Rawahu Tirmizi ve Abu Davud. Kur'an berilip, Kur'an'dan ayatı berilip bir kişiye, keyin аны unutup kalsa, bundan da çoğun men günah görgön jokmун deydi. Oşun üçün Kur'an'dan ayatını jattaganda keyin unutpaş kerek eкен да. Tugandar, mına jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala şu Hujurat suresini ayaktap atabız. Şu başından jaratkan Allah Taala barыбызга kayırılgan, ey imandуулар деп, kança vaqttan beri 1-4-cü sabak kılıp, uşun жерде бардык kayırıllar, kıskası aytkanda Allah Taala'nın sizlerge bizge kayırlılık buyruktары, jakşılıkka, baktolukka, ийгиликке, dünya ahirettegi baktısızlıktan kutuluğa çakırat. Kayсы nersedен tıygan bolsa dünya ahiretin jamandыгынан tıyууга çakırat. Dinibizde, dünyabızdağı баары оң болсун деп Алла субханаху ва тааланын чакырыгы ушундай. Ошон үчүн жүрөктөн жараткан Алла Таалага кулак салайлы, угайлы. Буга анткени адам баласы буга жоопкер. Жараткан Алла Тааланын аятын тамаша кылып таштап койбойлу. Толук көңүлүбүз менен, күч кубат менен бекем кармайлы. Жана айтпайлы. Мындай депчи. Мисалы эми мен укпай калдым, мен билбей калдым, мен түшүнбей калдым, мен убактым жок деген сөздөрдүчү. Жок. Кыямат күнү булар кабыл үзүр болбойт турган. Ошончо жараткан Алла субханаху ва таала бизге я юхаллатина аману деп кайрылып аткандан кийин биз мусулманбыз, буну таштабайлы. Кур'анды таштабайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай айтылганда айтат экен да, Кур'андын аяты: "Я Робби, инна кауми иттахаду хадан Кур'ана махжура". Я Алла, менин коомум бул Кур'анды таштап койду го. Кур'анды окубай коюу бул дагы таштоого кирет. Кур'анды окуп кулак салбай коюу бул дагы таштоого кирет. Кур'ан Каримди окуп, кулак салып, угуп, андан кийин амал кылбай коюу бул дагы таштоого кирет. Кур'ан Каримдин аяттарына ой жүргүзбөй коюу бул дагы таштоого кирет. Ушул таштоо деген сөздөн сактанайлы. Кур'ан таштай турган нерсе эмес, Кур'ан кармана турган, сыймыктана турган, жашоого жолдомо ала турган. Ушундай улуу касиеттүү китеп тугандар. Кур'анда Алла Таалам литуbayina linnas ma nuzila ilayhim, түшүргөнүн максаты ушул эле, адамдарга түшүрүлгөн нерсенин бардыгын ачык айкын баяндап койгон. Пайгамбар сөзү менен дагы, иш амалы менен дагы, мүнөзү менен дагы, практика түрүндө дагы бардыгына тугандар жеткирген, кемчилдиксиз, толугу менен. Жараткан Алла Таалам баарыбызга туура түшүнүк, амал кылган күч кубат, башкаларга жеткиргенге Алла Таалам товфик берсин.